Саламатсыңарбы, балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен тыныш белгилери жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыз тыныш белгилеринин экинчи бөлүгү болгондуктан бүгүн биз үтүрлүү чекит, кош чекит, тырмакча, каша жана сызыкчалар жөнүндө кеп кылабыз. Үтүрлүү чекит. Эгерде тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдөгү жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жагынан анчалык тыгыз байланышта болбой калган болсо, анда биз алардын ортосуна үтүрлүү чекит коебуз. Мисалы, каникулдар башталды, сугат мезгил да жакындады. Бул жерде каникулдар менен сугат мезгилинин толук түрдө бири-бири менен жакындашкан учуру жок, анчалык байланыш жок, бирок экөөнүн байланыштырып турган бир мезгил бар, бул жай мезгили. Мына ошондой өзгөчөлүктөргө ээ болсо үтүрлүү чекит коебуз. Экинчисинде болсо, ошондой эле жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин толуктап турган бир нече жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына дагы үтүрлүү чекит коюлат. Мисалы, үч нерсени жаман көрөм. Бул жалпылоо маанисиндеги айтылган сүйлөм. Кийинки бир нече жөнөкөй сүйлөмдөр булар: биринчиси калп айтуу, үтүрлүү чекит коюп атабыз, байкансаңар. Экинчиси күттүрүү, үчүнчүсү жөнү жок сүйлөө. Кош чекит. Кош чекит бул жалпылагыч сөздөн кийин бир өңчөй мүчөлөр келсе, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, бөлмөдө экөө жалпылагыч сөз кош чекит койдук, андан кийин бир өңчөй мүчөлөрдү айтып атабыз. Улан менен Айбек. Экинчисинде болсо, биринчи сүйлөм жалпылагыч мааниде колдонулса, биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, өлкөнү алдыга жылдырган жигиттер болушту. Кош чекит койдук, мына байкаганыңардай. 5 шаар курушту, миңдеген жумушчулар ишке орношту. Ал эми кийинкисинде тике сөздөн мурун, төл сөздөн кийин дагы кош чекит коебуз. Айбек барып кел деп буйурду. Бул жерде Айбек деген бул төл сөз, ал эми барып кел деген бул тике сөз. Мына ошол экөөнүн ортосун ажыратыш үчүн биз кош чекит коюп турбуз. Кийинки тыныш белгибиз бул сызыкча. Сызыкча бир өңчөй мүчөлөр жалпылагыч сөздөн мурда келсе, анда жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коебуз. Мисалы, ал улуусуна, ортончусуна, кичүүсүнө, булар бир өңчөй мүчө болду, андан кийин жалпылагыч сөздү айтабыз. Бардык балдарына бирдей мамиле кылат. Бардык балдар дегенде бардык бул жалпылагыч сөз. Демек, биринчи бир өңчөй мүчөлөр келип, андан кийин жалпылагыч сөз келсе, мына ошолордун арасын ажыратыш үчүн сызыкча коебуз. Экинчиси, баяндооч заттык мааниде болуп калган болсо, менен баяндоочтун ортосуна сызыкча коюлат. Мисалы, илим өнөр булагы, өнөр өмүр чырагы. Бул жерде булагы, чырагы деген заттык мааниде айтылган баяндоочу. Ошон үчүн биз аларды арасына сызыкча койдук. Андан кийин төл сөз менен тике сөздүн арасына дагы сызыкча коебуз. Мисалы, Айбек алып кел деди. Бул жерде алып кел деген бул тике сөз, ал эми деди деген бул төл сөз. Мына ошол экөөнүн ажыратыш үчүн койдук, тырмакчадан кийин сызыкча турат. Төртүнчүсү, диалогдордун башына биз дайыма сызыкча коебуз. Мисалы, иш илгери болсун, айтканыңыз келсин. Мынакей ошол жерде эки адамдын диалогунун алдына сызыкча коюп атабыз. Бешинчиси, кош сөздөрдүн ортосуна биз сызыкча, дефис коебуз. Мисалы, үй бүлө, бала чака, ары бери деген сыяктуу бир канча кош сөздөрдүн арасына сызыкча коебуз. Кийинки тыныш белгибиз бул каша. Сүйлөмдөгү айрым сөздөрдүн маанисин тактоо, толуктоо, тагыраак түшүндүрүү үчүн колдонулат. Мисалы, Бөкөнбаев Кетмен-төбө азыркы Токтогул районунда туулган. Байкаганыңардай, ошол Кетмен-төбө деген кайсыл айыл экендигин дагы аныктап тактап көрсөтүш үчүн биз Токтогул деп азыркы райондун аталышы менен түшүндүрүп берип атабыз. Ошон үчүн булар кашанын ичине берилди. Кийинки тыныш белгибиз бул тырмакча. Тике сөздөр тырмакчага алынып жазылат. Муну силер жакшы билесиңер. Мисалы, силер жокто аябай ойнодум, деди бала. Бул жерде тырмакчага алынган бул тике сөз, башкача айтканда башка бирөөнүн сөзү. Экинчибиз, эгерде макал лакаптар тике сөз маанисинде айтылып кала турган болсо, анда биз ошол макал лакаптарды тырмакчага алып жазабыз. Мисалы, жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал бар.
Бул жерде жигитке 70 өнөр аздык кылат деген тике сөз маанисинде болгондуктан биз аларды тырмакча калабыз. А эгерде аны тике сөз эмес, жөн эле өзүбүздүн сөзүбүзгө кошуп айтып, түшүндүрө турган болсок өз оюбузду, анда ал учурларда тырмакча албайбыз. Үчүнчүсү, башка бирөөнүн сөзү сүйлөмгө кирип калса, анда ошол сөздүн өзүн дагы тырмакча кылабыз. Мисалы, байке байке деген эле сөздөрүнө алданып жүрүптүрмүн дейт. Бул жерде байке байке деген гана сүйлөмдүн толугун албастан ошол жерде конкреттүү бир сөздү гана алганбыз. Мына ошолорду дагы биз кадимкидей тырмакчага алып жазабыз. Кийинки төртүнчүбүз, түз мааниде эмес, кандайдыр бир какшык, мыскыл катарында айтылган сөздөргө дагы тырмакча алабыз ошол сөздөрдү. Мисалы, ал билимдүү, билгенин кылат эмеспи дейт. Бул жерде билимдүү дегенди биз какшык иретинде айтып атабыз. Бешинчиси, ишкана, газета, чыгармалардын аттарын дагы биз тырмакчага алып жазабыз. Мисалы, Кыргыз туусу гезити, Шоокум журналы, мына ушул жерде газета, журналдардын, көркөм чыгармалардын аттарын биз дайыма тырмакчага алып жазат экенбиз. Эгерде аталышка кошулуп гезити, романы, повести деген сөздөр айтыла турган болсо. Ошондой эле балдар, тыныш белгилер кээде кабатталып дагы коюлуп калган учурлар болот. Мисалы, илептүү суроолор болушу мүмкүн. Эгерде күчтүү сезим менен айтылып, ошол эле учурда суроо иретинде кайрылган болсок, ушундай да болобу? Демек, бул жерде суроо дагы болуп атат, анан күчтүү сезим менен айтылып атат. Ошон үчүн суроо жана илеп белгиси коюлду. Андан сырткары илеп менен көп чекит, же болбосо суроо менен көп чекит болуп калышы мүмкүн. Өзүң ким болосуң? Дос эле дейинчи деп, андан аркы ою толук айтылбай калып атат, сурап атат анан, Демек, сен мени менен тең болушуң мүмкүн деген сыяктуу ойлор болушу мүмкүн. Ошон үчүн суроо белгиси жана көп чекитти койгонбуз. Урматтуу балдар, эми бул жерде ушул өтүлгөн тыныш белгилеринин негизинде биз силерге бир канча сүйлөмдөрдү жазганбыз. Мына ошол сүйлөмдөрдү кайсыл жерине кандай тыныш белгилери коюлат, ошону жогорудагы айтылган эрежелердин негизинде дептериңерге көчүрүп жазып, тыныш белгилерин коюп көргүлө. Андан кийин видео сабактын акырында ушул эменин сүйлөмдөрдүн туура жазылышка варианты бар. Ошону менен бир сыйра кайра текшерип, өзүңөрдүн алган билимиңерди бекемдеп алсаңар болот. Азыркы берилген тапшырмалардын туура жооптору бул жерде жазылып турат. Ошол дептериңерге жазып алган, коюлган тыныш белгилериңердин канчалык деңгээлде туура жазганыңарды ушул жооптор аркылуу салыштырып текшерип алсаңар болот, балдар. Бүгүнкү сабак силерге толук түрдө түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Анда эмесе кийинки сабакка чейин жолукканча сак саламатта болгула.